Суу ресурстары кызматынын керектөөлөрүнө республикалык бюджеттин эсебинен алынган 112 атайын техниканын 13-ü Ош облусуна берилди. Мындан Ноокат райондук суу чарба башкармалыгына бир дөңгөлөктүү экскаватор бөлүндү. Өткөн жаз жай айларындагы бир катар табигый кырсыктарды башынан өткөргөн аймакка мындай кубаттуу техника аба менен суудай зарыл дейт адистер. Дөңгөлөк менен жүрүүчү узун бул экскаватор толуу аймакка ыңгайлашкан чоң каналдарды казууга, тазалоого эсептелинген. Аябай чоң каналдарга иштеткенге өтө ыңгайлуу трактор экен булчу. Бул беттен наркы бетке жөн эле жеткидей эле. Эски тракторлордо жүрүп ушундай жетпей кыйналып жүргөнбүз убагында. Азыр эми өтө жакшы болуп атат. Сонун комфорт. Муниципалдык техникаларга жол жүрүү багытын көрсөтүүчү, кай жакта жүргөндүгү туурасында маалыматты атайын бир базага берип туруучу GPS навигатор жабдыгы орнотулат. GPS азырынча кое элек, кондиционерлер бар, полный азыркы заманбап техникалардан кудай кааласа GPS коюлат эми. Ал эми быйыл гана жаңы чыгарылган пикап үлгүсүндөгү автоунаалар болсо райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына кызматтык унаа катары берилди. Ушул агрардык башкармалыгына мен билгенден 2002-жылы акыркы жолу кызматтык автоунаа берилген. Бирок ошол жылдан бери мына 22 жыл болуп туруп кызматтык автоунаа берилген деп эле. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургаевичтин ай чарбасын агроөнөргө комплекс өнүктүрүү указына Министрлер кабинетинин ошо кийлигишүүсү менен бүгүнкү күндө биз ушул автоунаа алынып келинди. Бул автоунаанын келиши менен бизге мамлекет тарабынан аябай чоң жоопкерчилик жүктөлдү. Жоопкерчилик жаңы техникаларды колдонууда гана эмес, аны иштете, пайдалана билүүдө дагы калды. Алмаз Сокеев суу чарба башкармалыктарына Союздун кезиндегидей ПМКларды түзүүнү сунуштайт. Эми бул техника жөн эле келбейт. Бул ар бир район өзүнүн каналдарын оңдош керек. Биринчиден, экинчиден биз ушул илгери жанагы Союз убагында ПМК деп койчу, ошондой райондордо түзүп, өзүлөр жумуш жасап, акча таап, анан жылына техниканы жаңыртып туруш керек. Бул бир жолу алып берип, анан кийин кайра эле 10 жылдан кийин дагы керек дебей, ошону Кудай буйрса акча таап баштайт. Аталган министрликтин маалыматында мамлекет келерки жылы дагы 400дөн ашык атайын техника сатып алганы турат. Алдыңкы 3 жылда жаңы техникалардын санын 800гө жеткирүү планы бар. Миргүл Бокошова, Нурдөөлөт Сантаев, Ала тоо 24, Ош.